Бүгүн маанилүү күн болду, маанилүү сот отуруму болду. Анткени бүгүнкү негизги жагдай бул Өмүрбек Черкешевич Чотонов жөнүндө болду. Анткени биз дагы эле кайталап кетели, өзүңүздөр билесиздер, бул бир дата жөнүндө болуп атат. Бул 13 май күнү. Бул следствие тарабынан ушул 13 май күнү жанагы Маевский менен Модин ушул Чотонов, Текебаев менен өкмөттүн ичинде кабинетте анан Супарада жолуккан деп атат да. Бул эң маанилүү дата болуп атат. Ушул күндөн башталып атат. Анан бүгүнкү күбөлөр келип тастыктап беришти. 13 май күнү Чотонов эртең менен саат 7-ден баштап түшкө саат 1-2-лерге чейин өкмөттүн ичинен чыккан эмес. Саат 2-де аэропортко барып, Ошко учуп кетиш керек болгон. Анткени ошол 13-12 майдан баштап өкмөттө Кыргызстанда абдан кырдаал чатак болгон. Ошто, Жалал-Абадта рай администрацияларды Бакиевдин жакындары, ошолордун сторонники басып алып баштаганда Россаковна 13 май күнү эртең менен баштап жана экстренное совещание болгон. Ошол экстренное совещанияда Чотонов министр чрезвычайных ситуация болгондуктан Ошко тезирээк учуп кетсин деген чечим кабыл алынган. Мурда сот болуп жатканда вертолет качан учкан, канча жолу учкан деген бизде далил болгон эмес, анткени муну ала алган эмеспиз. Күбөлөр дагы бир Матенов мурда Матенов берген, Исмаил Исаков берген, андан башка күбөлөр тилекке каршы убакыттагы келбей болбой калып келген эмес. Бүгүн 4 генерал күбө болуп көрсөтмөсүн берип атат. Ошол Чотонов саат түштөн кийин 2-лерден баштап эле самолет менен учабыз, Як-40 менен деп аэропортко барган экен. Аэропортко барганда ал жактан Ошто аэропортто таш шагыл түшүп калгандыктан учканга мүмкүнчүлүк болбой, аэропорттон кайрадан кайтып келип, Фрунзе 1 аэродромунан саат 5:30 учуп кеттир. 2:30-лерде аэропорт, Манас аэропортко барып, ошол жерден күтүп 2-3 саат, андан кийин баягы аскер вертолету менен учкандыктан баягы жолдо күтүп жүрүшкөн. Ошондон баштап саат 2-лерден баштап жанында Исмаил Исаков, Матенов, Бакыт Алымбеков, анан Дүйшөн Тезекбаевичтин охранасы Чыңгыз Маматов деген бала болгон. Ушуну барды көрсөтүп берди. Анан бүгүн дагы бир маанилүү күбө бул Кыргыз аэронавигациядан келген специалист болду. В письменном виде кат мурун келген. Ошол 13 май күнү бир эле жолу тик учак Ошко учкан деп. Сиздер билесиздер, мурун башкы прокуратура Чотоновдун Ошто болгонун, Ошко учуп кеткенин билген маалыматтарга карап туруп, анда мынтип айтышканда, ар бир 2 саат сайын вертолет учуп турат, тик учак ар бир 2 саат сайын учуп турат. Ошондуктан балким ал башка рейс менен учуп кеткен болуш керек дегенде, бүгүн келип тастыктап атат, 13 май күнү бир эле жолу вертолет учкан, бул 17:21 кечинде. Анан Ошко барганда вертолет менен учуп келгенде көп күбөлөр көрүптүр. Алардын ичинде баягы Сүйүн Өмүрзаков болгон экен, Алмамбетов, Бакыт Алымбеков, булар учуп барганда ошол жакта учуп келген эмес, ошол жакта күтүп аткандардын арасынан Курсан Асанов болгон экен, генерал. Ал дагы бүгүн күбө болуп, өзүнүн көрсөтмөсүндө ошол вертолет учуп келгенде биз тосуп алганбыз. Ошол вертолеттун ичинде Чотонов, Матенов, Бакыт Алымбеков жана Исмаил Исаков болгон деп тастыктап беришти. Ушунун бардыгы сиз мына жаңы факты деп атасыз да, ошондо сиздердин баяныңыздарга бир аз угуп аткандай сезилип атабы же баары бир соттун чечими, адилет чечиминен көз каранды болобу бардыгы? Бул чечим ушул
күбөлөрдүн көрсөтмөсүнүн негизинде баягы письменное доказательство деп атпайбыз, ушунун негизинде эң маанилүү жагдай тастыкталып атат. Маевский менен Модиндин берген көрсөтмөлөрү толугу менен калп туура эмес экенин көрсөтүп атат. Анткени Модин менен Маевский айтып атат, ошол 13-май күнү Чотонов менен Супарада жолукканбыз деп. Ар бир күбө келип айтып атат, 13-май бул абдан кырдаал күчтүү болуп турган убакыт. Башка 1-май, 2-май, 10-май десе балким элдер билбей калат, эсинде жок болуп калат. Бирок 13-май, 12-май ар бир жарандын эсинде калган күн болуп атат. Өзгөчө ошол мамлекеттик органдагы иштеген адамдардын эсинде калган күн. Анткени ошол күнү 13-май күнү Ошто, Жалал-Абадта обул администрациялар басып алынып, элдик губернатор орношулуп, Бакиевдердин кайра бийликке келебиз деген кыймыл аракеттери болгон. Ошондуктан ошол өзүңүздөр деле ойлоп көрсөңүздөр, баягы логиканы ушундай кырдаал кыйын болуп аткан учурда министр чрезвычайных ситуаций каяктагы белгисиз Россиянын жараны менен шашпай Супарага барып чай ичип, анан Хаятка барып, анан өкмөттүн ичине барып жүргөнгө убактысы болгонбу? Болгон эмес. Буну 1-класстын баласы да айтканга болот. Анткени баары айтылды, бирок сот канчалык деңгээлден да чечим кабыл алат деп күтүп атасыздар. Эми сот, мен эми юрист катары айтайын, сот сөзсүз түрдө негиздүү, мыйзамдуу чечим, өкүм кабыл алыш керек. Сот баягы саясий туткун болбош керек. Саясий көз караштан көз каранды болбош керек. Анан бүгүн сот өзүнүн төрагасы карап жатат, абдан тажрыйбалуу айым, сот болуп канча жылдан бери иштеп жүрөт. Анан бүгүнкү күнгө чейин көрүп атабыз, кечээ баягы ыплас жумуштарга барган адамдар бүгүн түрмөдө отурушат. Ошол эле баягы бир судья, жанагы Свердлов райондук сотунун судьясы да, баягы эле Манас Арабаев, алардын көргөзмөсү боюнча Атамбаевдин аялы баягы указание берген, ошол боюнча чечим чыгарганбыз деген айтып, анан бүгүн эмне кандай корутунду болуп атат. Эми эртең алардан сөзсүз түрдө бир өкүм чыгат да. Ошондуктан бүгүн ар бир сот, ар бир прокурор эртеңки күнү ойлонуш керек. Анан сөзсүз түрдө биз баягы укуктуу өлкө болгондуктан сөзсүз түрдө бул мыйзамдуу өкүм чыгыш керек. Мыйзамдуу өкүм биз үчүн бир гана өкүм. Биз 1-секундадан баштап аны айтып келип атканбыз. Эч күнөөсү жок, акталыш керек. Биз ошол акталганга болгон далилибизди алып келгенге өзүбүздүн эмебиз жетет деп айтканбыз, аракетибизди кылабыз, өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүз бар дегенбиз. Мүмкүнчүлүгүн бүгүн көрсөтүп жатабыз. Мурдагы келбеген күбөлөр, генералдар келип бүгүн көргөзмөсүн берип атышат. Мурда коркуп, даже кабинетти айта албаган адамдар бүгүн келип көрсөтмөсүн берип атат. Бул эми сөзсүз түрдө баягы акталчу өкүмгө болгон кыймыл аракет. Талайгача бүгүн ошол бардыгы канча жумуштардын эле, канчасы жаңы, канчасы ысыралды. Алар кимдер анан? Саат 9-га 12 адам келген. Андан кийин дагы келип атат. Сотко берилген тизмеси бүгүн 12 болгон. Так бир 20-дан ашык күбө келди. Анан убакытка тардыгына байланыштуу азыр 8 адам суралды. Калганы убакыт тар болгондуктан бере албай калды. Баары жаңы күбөлөр ошо 8? Ошолордун ичинен да бар 2 эле адам, мурдакы бул Исмаил Исаков менен Матенов мурдакы күбө, калгандардан бардыгы бул жаңы күбө. Ошолордун арасынан күбөлөр өзүнүн гана көрсөтмөсүн берип койбой, далилдерин дагы көрсөтүп кетишти. Вертолетто Чотонов менен Матенов, Исмаил Исаков, Бакыт Алымбеков менен чогуу учуп кетип жаткан адам
эмеге видеого тартып алыптыр. Ал видеосун дагы берилди. Кийинки сот отурумунда биз далил катары материалдын ичине тиркейбиз. Судьянын аты жөнү ким?